Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, биз болсо берүүбүздү алдыга карай уланып жаткан учурубуз өзгөчө инсандар менен. Тагыраагы билим илимдин артынан кууга түшүп, мыкты деңгээлге жеткен жаш талант окуучуларыбыз аябагандай көп. Алардын бирин биз Куттуу студиябызга бүгүн конокко чакырганбыз. Анда тааныштырып өтсөң Асель. Биздин коноктор Сапат билим берүү мекемесинин Курманжан Датка атындагы Ош лицейинин окуучулары келип отурушкан. Каныкей Касканова, Айдана Арапова жана Азирек Асилбек кызы. Кош келипсиңер кыздар. Жалпы кандай келип алдыңар? Кандай эмоциялар, кандай сезимдер болуп атат мына ушундай өзгөчө бүтүрүү кечиңер жакындап атат экен? Аябай толкунданып жатабыз. Мен билишимче, араңардан эки кыз алтын тамган ээси, ал эми сен болсо эки жолку республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү болуп атасың, Мына ушундай өзгөчө сезимдер кандай? Эмгектерди талап кылды? Эми чынын айтканда бул жылы болсо 11-класста өзгөчө бир ортого да даярдык болду, алтамга да даярдык болду, анан дагы республикага даярданып, абдан толкундандык элек. Былтыр жылы дагы биринчи орунду алып келгем тарых сабагынан республикадан. Бирок бул жылы болсо 2-3 тесттерге даярданып, убакыт аз болуп, абдан шашып, толкунданып, ыйлап-сыйлап бул жылды болсо бүтүрүп алайын дегендей болду. Ооба. Канекей айтсаң, дал ошол окууда жалпы республикалык тестөөлөөгө дагы даярдандым, анан атайын алтын тамга ээсине дагы даярдандым деп атпайсыңбы? Ошол учурда кыйынчылыктар болдубу? Албетте. Ошолор боюнча бөлүшө кетсең, ким жардам берди негизинен сага? Негизи мага биздин мугалимдерибиз, Сапат биздин Курманжан Датка атындагы Ош лицейинин мугалимдери, өзгөчө менин тарых сабагынан мугалимим Эльвира Аскаровна, орус тил жана адабият сабагынан Зария Марленовна, математика сабагынан Нурила эжеке жана химиядан бир Айжан эжекебиз мага алтын тамганы алууга жардам берди. Анда эмесе олимпиадага даярдык менен болсо мага тарых эжекем, тарых сабагынан эжекем болсо Эльвира Аскаровна жардам берген эле. Ооба. Кыйынчылык албетте болгон, анткени бул жылы 11-класстардын окуучулары көп нерсе жетиш керек эле, ОРТС дагы бар, курстарга барыш керек эле, алтын тамганы алып, бул жылы болсо жакшы кызыл аттестат менен бүтүрүп койсо сонун болот эле деп ойлоп, мен дагы болсо эжекелеримге илешип алып, жардам бериңизчи, муну болсо муну үйрөтүп бериңизчи деп жүрүп, бул жылды бүтүрүп коеюн десем дагы, бирок эң кыйын нерсеси бул болсо алтын тамга болгон. Анткени алтын тамга менен ОРТ бир жакын коюлуп калыптыр. 3 күнөн 17 канчанчы 14 май күнү ооба алтын тамганы жазып коюп, анан болсо 18 май күнү ОРТни жазып отуруп, ошого эле абдан толкунданып отургам. Баракелде. Канекей айтсаң, келечекте кайсыл кесиптин ээси болсом деп кыялданасың? Сен ошондой эле ниет кылып турган учуруң? Чынын айтканда, мен болсо азыр 2-3 окуу жайга тапшырган элем документтеримди. Кыргызчасы иш кылып өзү ошол сабак эмес, эмне эле, университеттин багыты. Англисче болсо International Relations деп ат коюлган эле да. Орусчасы международные отношения деп. Эл аралык. Эл аралык, ооба. Иши кылып бул болсо политика менен байланыштуу, саясат менен байланыштуу кечиресиз. Кесип болчу. Ооба. Демек, Канекейде кийин келечекте дал ушул окууну аркалап кетсе, келечекте биз мыкты саясатчы катары тааный алат экенбиз да? Ооба. Баракелде. Кудай берсе. Бул боюнча сенде потенциал көрүнүп турат, азаматсың. Айдана айтсаң, алтын сертификаттын ээси болуп атасың. Учурда кандай сезимдер жаралды? Анан бул алтын сертификатка даярданып жатканыңда кандай эрежелерди эске алып даярдандың? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен Арапаева Айдана Курманжан Датка лицейинин окуучусу боломун. Биринчи орунда ата энеме, чоң энеме, жакындарыма, мугалимдерге аябай тазим, ыраазымын. Чоң рахмат силерге. Алтын тамгага даярдануу аябай өзү кыйын болду. Анткени биздин өзү лицейибизде 10-класстан баштап 3 багытка бөлүнөбүз. Физико-математический, гуманитарий и медицина болуп бөлүнөбүз өзүбүздүн кесибибизге карата. Ар бир багыт, ар бир окуучу өзүнүн кичине кыйынчылыктары болот. Мисалы гуманитарий и физико-математический кичине химиядан кыйналышы мүмкүн. Медицинада
историядан кичине кыйналдым, чынын айтсам. Ошол жерлерден көбүрөөк басым жасап окудук. Мугалимдерим Зарем Марленовна, Эльвира Аскаровна, Нурила Ходжам, Нурила эжекем, химиядан эжекелерим, мисс Химани и Жаркынай Ходжам. Биздин администрациябыз лицейибизден бизге аябай жардам берип, колдоо көргөздү. Колдоо көрсөтүбүз. Айдан айтсаң, дал ушул алтын тамга ээсине аракет кылып жаткан учуруңда кээ бир учурларда эми баары бир маанайың жакшы болбойт да. Кыйналган учурлар болот, окууда кээ бир нерселердин жоопторун таба албай калган учурларың болот. Мен ээси боло албайт окшойм алтын тамганын деп. Ошону ойлонгон учурларың болдубу? Именно тест болот аткан учурунда кичине толкунданып, бир-эки вопроско суроолорго жооп бере албаганда аябай толкунданып, өзүмө ишене албай калгандай болдум. Аябай каалоочумун өзү. Аябай даярданып, бирок өзүмө ишенгенмин, аламын, кыла аламын деп. Бирок андай суроолордо өзүмө келген, ала аламбы чындап деп. Бул суроолорду көрүп. Демек көп кылган аракет жана ишендин натыйжасында мына ушундай ийгиликке жетип отурабыз, э? Эң сонун мына ушундай алтын тамганын ээси келечекте кесибин кайсы тармактан көрүп атат? Негизи мен доктор болгону аябай кыялданганмын, кыялданып жүрөмүн. Медицинский академияга бюджетке өтүп калганы аябай кыялданып жүргөнмүн. Ата-энем деле баардыгы колдоп жүрөт. Ооба, жакшы доктор сенен чыгат деп. Негизи эле дал ушул дарыгерлик тармакта, медицина тармагында химия, биологияны жакшы окуш керек да, билесизби? Сиз кандайсыз бул тармакта? Предметтерден, эки предмет өзгөчө. Жакшы эле деймин, анткени биологияны көп жылдан бери жакшы окуп жүрөм. Областной олимпиадада биринчи место алып. Биология өзү аябай жагат мага. Ошон үчүн эле доктор болгону аябай каалаймын. Мен химияны сүйөм, өзгөчө табиятты сүйөм дейсизби? Химияны болсо аябай өзү кызыктуу. Ар кандай мындай реакция алгандарды, ар кандай жашоодо кайсыл жерде химияны көргөнү, химия кайсыл жерде келет экенин аябай мага кызыктуу. Ошон үчүн химияны деле отдельно курстарга барып аракет кылып окудуң, аракет кылып окуп жатам. Сонун баркелде азаматсың. Анда кезекте Айдана көрөлү. Айдана Айзирек кечиресиң. Айзирек ошол алтын тамгага дарынып атканда окуучулар алдын ала башташат да, мен алтын тамга алганга татыктуу окуучу экенмин. Анда мен даярдыкты баштап бир аракет кылып көрөйүн деп чечим чыгарып башташат. Сенде бул даярдык качан башталды, анан бул даярдык болуп жаткан учурда кандай мындай өзгөчө кызыктуу окуялар болду сенде? Саламатсыздарбы? Сиздерге да рахмат чакырганыңыздар үчүн. Даярдык болгондо мен 10 класстын аягында эле максат койгом, алтын тамга алайын депчи. Анан мен ошондо эле физика багытындагы окуучу болгондугум үчүн мен химия менен тарыхтан теңирээк окушум керек болчу. Ошо 10 класстын аягында башталган. Дагы кандай даярдык болду дегенде, тарыхтан суроолорду жаттагам. Химиядан болсо өзүм окуп, жана ошондой эле өзүмдүн досум Аймончук деген олимпиадага катышкан. Ошого чоң ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле эжекеме Жаркынай Хожама, Жаркынай эжекеме ыраазычылык билдирем. Ошолордун эмгеги менен мен көп нерсени үйрөндүм. Анан ошонун айынан алдым окшойт. Окуу менен биргеликте дал ушул атайын жыйынтыктоочу экзамендерди тапшырууга даярданып жатып эле, дал ушул алтын тамга ээси болуу сен үчүн эмне болду? Бир убакта даярдануу бул стресс болду, чындап айтканда. Кыйын болду. Кыйын болду. Бирок биз аракеттен талбадык, ийгиликке жеттик дебейсизби? Ооба. Негизинде биринчи аракет кыл, анан болбой калса, анан мындай
ошол нерсе жакшы да, эгер аракет кылбай эле анан кийин албай калсаң, бул уже бул Аракет кылбай эле өкүнгөн өтө ооба зыян нерсе. жаман нерсе болуп калат да, мындай пайдасыз нерсе болуп калат. Эгер сен аракет кылып албай калсаң, анда бул жакшыраак деп ойлойм. Жок дегенде аракет кылдым деген бир кийин өзгөрүүлөр калат, Ооба, бул да бир жеңиш деп ойлойм. Баракелде. Дал ошол экзамендерге катышууда же болбосо башка сынактарга катышууда, башка курстарга да бардыкпы? Курска барбадым мен. Катыштып. Курстарга барбадым. Мен өзүм окудум. Анан досторумдун жардамы менен, досторумдун пайдасы курска барган жокмун. Айдана, кайсыл курстарга бардык, кайсыл мекемелерден дагы кошумча маалыматтарды алып издендик? Курстарга так, химиядан бардым. Медфактагы, биофактагы Өмүрбек агайга бир жылдан бери бардык өзүнүн методдорун, өзүнүн механизмдерин бардыгын жакшы түшүндүрүп бере турган бир мугалим экен. Бул агайды көп эжекелер сунуштап кеткен эле. Эжекелериме ишенип барганда туура экенин түшүндүм. Жакшы агай экен. Айдан айтсаң, бош убактыңда эмне менен алектенесиң? Бош Окуудан убакта сырткары, кружокторго барасың мүмкүн дагы өзгөчө бир чыгармачылык менен алектенесиң, китеп окуйсуң, ошол кененирээк айтып өтсөң. Бул жылы өзү көп бош убак болбоду, чын айтсам. Анткени экзамендер толуу болду. Үй-бүлөнү карап, үй-бүлөгө ата-энеме жардам берип, бирок баскетбол менен, шахмат менен алектенем, аябай жагат. Баскетбол 3 жылдан бери ойнойм. Шахматты болсо 5-класстан бери жактырсам керек. Жана китептер окуйм. Сонун. Мына ушундай өзгөчө болгон таланттарыңа таасир эткен албетте сенин окутуучуларың жана албетте үйүңдөгү тарбиялап өскөн үй бүлөң болот, Мына ушул бала кезиңден бери окуп атканыңда көбүнчө келечекте кесибиң ошондо деле сен дарыгер болом деп кыялданчу элең же кийин эле мен биология менен химиям жакшы экен деп анан кийин тандап калдык бул кесипти? Өзү кичине маалымда ооба, кичине маалымдан бери доктор болом деп кыялданып жүргөм. Бирок корком эле да. Анткени көп эле доктор бул ким деп сурасам аябай кыйын болуш, көп окуйсуң, 11 жылдай окуйсуң деп нагрузка көп, кыйналасың дейт эле, аябай чын эле доктор боло аламбы деп өзүмө ишене албаган моменттер, учурларда мага ата-энем, чоң энем, үй бүлөм, мугалимдерим эле мага ишеним берип жардам беришкен. Азыркы учурда тестөөлөрдүн жообун күтүп турасыздар, Ооба, 1 айдан кийин. Кандай келет деп ойлоп атасыздар? Ишенебиз өзүбүзгө. Алабыз. Жогоруда Айзереке суроо бере кетели. Келечекте ким болобуз, кайсыл кесипти тандайбыз? Келечекте мен архитектор болгонду каалайм. Мынакей. Ооба. Эмне үчүн архитектор? Бул өзүңүздүн жеке тандооңузбу же ата-энеңиз сунуштадыбы же мугалимдериңизби? Негизи айтканда эч ким эч кандай сунуш киргизген эмес. Негизинде бизден эми айтышат го тууганына, то есть өзүнүн кесибин айтып ушундай. А бирок бизде эч ким архитектор болгон эмес. Кичине кезимден эле мен өзү математика, физика жана черчениеге кызыккандыгым үчүн архитектор болгум келет. Жана ошондой эле Кыргызстанда бийик үйлөр бийик эле болбостон качественный, сапаттуу үйлөрдү кургум келет. Сонун, баракелде, азаматсыңар. Ардактуу көрүүчүлөр, бизде жанатан бери алтын тамганын ээлери жана республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү отурат. Мына ушул окуучуларды баятан бери көрүп отуруп, булар кандай өзгөчөлүктөргө жетишти, негизи эле булар кантип даярданды, булардан дагы кандай кеңеш алсак болот деп турсаңыздар керек. Анда барыңыздар күтүп аткан суроону берейин. Ар бириңер ошол досторго
тестке дарынып атканда же болбосо олимпиадаларга дарынып атканда, ошол алтын тамган олимпиадасына дарынып атканда кандай өзгөчөлүктөрдү эске алыш керек деген ар бириңер мындай кыскача кеңешиңерди айтып өтсөңөр. 10-9 класстагы кичинекей нинилериңерге, кардынаштарыңарга, сиңдилериңерге. Негизи биз болсо 2 же 3 ай, алтын тамгага 2 же 3 ай калганда бизди тандап алып, алтын тамга тестине тандап койгон эле. Ошон үчүн болсо сабактардан кийин биз кыздар 2 топко бөлүнүп алып, кыргыз класс, орус класс болуп бөлүнүп, бири-бирибизге сабактар менен жардам берип, ушинтип эле даярданып отурганбыз. Кээ бир кыздар болсо, ооба, мен досум айткандай эле, мисалы мен соц группасынан болуп, мага химия аз-маз кыйыныраак берилген эле, ошон үчүн мен курстарга барып жүргөм. Бирок негизи менен болсо, мага орус тили менен, орус литературасы, адабияты менен, ооба, математика менен болсо, менин досторум жана болсо менин мугалимдерим жардам берген эле. Ушундай кылып даярданганбыз, ооба. Ошо. Сонун, Айдана? Даярдануу эң негизгиси эрте баштап даярданганыңыз жакшы болот. Анткени адамдар кеч ойлонуп калса, кеч кымылдап баштаса, результаты точный өзүнө аябай ишеними андай күчтүү боло албайт да. Эртерээк баштаса, секинден жыла берсе, күнүндө 2 сааттан, 1 сааттан же жарым сааттан даже даярданса, жыйынтыгы жакшыраак болот. Ооба. Демек, даярдыкты эрте башташ керек деген кеңеш айтып атасыздар. Айзерек? Алтын тамга алыш үчүн Айданага кошулам, мен дагы эртерээк башташ керек процессти. Дагы ошондой эле ар бир окуучунун өзүнүн көбүрөөк окуй турган сабактар болот. Мисалы үчүн меники химия болуп, химия менен тарых болгондой эле ар бириники бар. Ошолорду эртерээк баштап көбүрөөк окуш керек. Эртерээк дегенде эле канчанчы класстан окуса болот? Эртерээк дегенде 11 класста көп экзамендер башталып кетет да, оруту башталып кетет, алтын тамга, анан дагы университеттерге тапшыруу болот. Ошондо 10 класстын жайынан баштап эле 10 класс каникулга кеткен. Демек, эң акыркы учурду күтүп, мен 11 класска барганда эле бат-баттан эле даярдан алтын тамганы дагы тесттен дагы алтын сертификатты алып коем деп, аша чабына үмүттөнгөн туура эмес экен. Демек, алдын ала даярданып, эртерээк даярдыкка баштасак, чындыктагы жакшы болот деген кеңеш. Сонун, баракелде, азаматсыңар. Баракелде, мыкты маек болду десек болот. Ардактуу көрүүчүлөр, алтын тамганын ээлери, мыкты окуучулар, заманыбыздын кырандары, келечеги десек болот. Жогоруда өзүнүн кесиптерин айтып кетти. Мыкты сиздерге ийгилик каалайбыз. Бизге келип, эркин маек куруп, жана ошондой эле өзүңөрдүн жетишкен ийгиликтериңерди айтып өттүңөр. Жогоруда бул жакта кызыбыз Каникей дагы келечекте мыкты саясатчы болом деп турат, Дал ушул тармакка ийгилик каалайбыз. Дарыгерлик тармакка аттанган биздин Айдана кызыбызга да ийгилик каалайбыз. Бул жакта Айзерек өзгөчө бир үйлөрдү курам деп турат. Мыкты Кыргызстанда өзгөчө үйлөрдү курам деп турат. Ийгиликтерди каалайбыз. Маектин соңунда сиздер үчүн эркин микрофон болсун. Каникей? Ооба, бүгүнкү чакырганыңыз үчүн рахмат чоң билдирем. Ыраазычылыгымды билдирем, кечиресизби. Ооба, өзгөчө ыраазычылыгымды болсо мен мугалимдериме, ата-энеме жана өзгөчө тайэнеме билдиргим келет. Анткени бул жылы ата-энем жанында боло албады эле, бирок тесттерге даярдануу менен болсо менин тайэнем болсо жанында болуп, мени колдоп жүрүп, мага абдан көп жардам берген эле. Ошон үчүн чоң ыраазычылык билдирем тайэнем. Рахмат чоң сизге. Бали. Баракелде. Айдана. Сиздерге чоң рахмат бизди бул жака чакырганыңыздарга. Ата-энеме, чоң энеме, жакындарыма, мугалимдериме, менин жакын досторума чоң рахмат силерге. Мен аябай ыраазымын. Сонун, баракелде. Айзерек? Мен да ыраазычылык айтам. Мен биринчи ата-энеме ыраазычылык айтам ушундай шарт түзүп бергенине. Андан кийин эле досторума, лицейдеги эжекелерге рахмат айтам. Жана ошондой биздин аблага рахмат айтам. Бизди кандай кыйын учурда дагы абла бизге жардам берип турду.
бардығына ыраазычылык айтабыз, Бардығына көрүп турган көрөрмандарга да ыраазычылык айтып коебуз. Баракелдүү дейли. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгін бізде қонақта Сапат білім беру мекемесінің Құрманжан атындағы Ош лицейінің Қаныкей Қазақова, Айдана Арапбаева жана Азире Касилбек кызы келген. Сіздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыдагы окууларыңарга ийгилик, жалпы республикалык тестилөөдөн дагы алтын сертификаттын ээси болушуңарды каалайбыз дагы, келечектеги эсиңерде эң мыктайчысы болушуңарды тилеп, жалпыңарга ийгилик каалайбыз. Бар болуңар. Ардактуу замандаштар, ардактуу көрүүчүлөр, биз темадан алыстабастан дал ушул алтын тамга ээсинин аттестатын алган өзгөчө дагы да болсо таланттуу окуучубуз бар. Дагы да болсо биз кийинки сюжетте дал ушул тармакта көрмөкчүбүз.